Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Позициясын билдирип койгум келет. Америка Кошмо Штаты дүйнөдөгү жападан жалгыз супердержава, эң бай өлкө. Анын президенти дүйнөдөгү эң чоң кызмат адамы. Январда Барак Обама кызматтан кетет. Ал Вашингтонда 8 бөлмөлүү үй ижара жалдап, ошол жерде жашаймын деп чечти. Дүйнөдө экинчи экономикалык держава бар. Бул Германия. Меркель азыр 4-чү жолу канцлер болсун деп турат. Дүйнөдөгү эң таасирдүү аял, эң таасирдүү саясатчылардын экинин бири. Ал көп кабаттуу үйдө 4-чү этажда квартира ижарага алып жашайт. Айылда загородный дому бар. Сүрөтүн көрдүм, 1 этаж мансарды бар, кадимки эле биздин карапайым кыргыздын үй экен. Бул өлкөлөрдө улуу болсоң кичүү бол деген баалуулук орун алыптыр. Бул өлкөдө жөнөкөйлүк, жупунулук улуттук идеологиянын, мамлекеттин саясатын деңгээлине чейин көтөрүлүптүр. Бул элдин жетекчилери элинен ыйбай кылып, эл эмне дейт экен деп тартынып, сыйлап турат экен. А биздечи? Биз СНГ өлкөлөрүндө $15 менен минималдык айлык акы боюнча эң акыркы орунда турат экенбиз. Тажикстанда бизден өтүп кеттиктир. Биз СНГ өлкөлөрүндө балдардын өлүмү боюнча 1-чи орунда турат экенбиз. Биз СНГ өлкөлөрүндө бир адамга карыздын көлөмү боюнча 1-чи өлкөдө турат экенбиз. Муну кыргыздар мышыгы ыйлап турат деп коет. А биздин бийликтегилер, аткаминерлер кандай жүрүн турум кылат? Алмаз Атамбаев баш аягы 10 гектар жерге, ортосуна аларча суусу шаркырабагы бөлүп турган территорияга хан сарай куруп атат. Эмне Обама кура албайт беле? Эмне Меркель кура албайт беле? Элибиз мөңкүрөп карызга батып турганда эмне кылып аласың деп. Ээсин тааныбай эсирген, элдин пикири менен эсептешпеген бийлик бизде пайда болуп турду. Мындай монументалдык курулушту императорлор, династиялык императорлор курган. Менин бийлигимдин туруктуулугун, түбөлүктүүлүгүн билдириш үчүн, элдерди баш ийдириш үчүн. Мына бизде кандай идеология калыптанып жатат? Бул эл менен эсептешпеген. Өзүм билем. Байлыкка ширенип, мансапка манчыркаган идеология. Өзүм билем деп, элди сыйлабай, конституция менен законду четке сүрүп койгондугу бүгүн айдан ачык байкалып калды. Президент Атамбаевдин оюна макул болбогон адамдарды ал эл алдында эл душманы, эл бузукчусу деп жарыялап, укук коргоо органдарына алардын бир нерсесин таап, бар болсо, жок болсо да кама деп ачык өзү уюштуруп өзү буйрук бере баштады. Граждандык активисттерге, журналисттерге өз оюм менен макул болбосо түздөн-түз акарат көргүзө баштады. Кыргыздын бир баалуулугу бар, сөзгө жыгыл деген. Жаш бала айтса дагы аксакал болосунбу, падыша болосунбу, биз сөзгө жыгылышыбыз керек. Ушул жерде жаш депутат Жанар Акаев абдан туура сөз айтты. Башка ой айткан адамды куугунтуктабайлык, эл душманы деп жарыялабайлык. КТР башка маалымат каражаттары бир тараптуу жамандап атат. Аларга дагы өзү коргогонго сөз берип койлук деди. Эмнеси жаман? Абсолютту туура. Ар бир сөзүнүн, ар бир сабын алдына мен кол коем. Жок, бул президент Атамбаевка жакпады. Бабашка, мен сени сатып алгам. Акчаңды төлөп алып келгем. Билбесең билип алып жөн отур деди. Мынакей биздин идеологиябыз. Эми КТР жана башка массалык маалымат каражаттар болуп көрбөгөндө кара дискредитацияны таратып атат. Иса Шишанкулович, Бакиевдин убагында да көз болгонбуз. Мен ал убакытта мындай болгон эмес. Мисалы, бир чет элде бир сайтта
открытая платформа деп коет экен, көрүнгөн адамдар жаза берген. 20-июнда Текебаевдин, Шыкмаматовдун, Салянованын офшордо компаниясы бар экен деп маалымат чыкты. Ушуну 2 айдан бери мамлекеттик массалык каражаттары жазып келди. Мына кече көчөгөнүн артынан президент чыгып, ким уюштуруучу экенин далилдеп, күч органдарына буйрук берип отурат. Чара көргүлө деп. Ал айтат, бизге де Белиз өлкөсүнөн официалдуу кат келди деп белге көргөзүп атат. Мына Белиз өлкөсүнүн өкүлү Бишкекке келген документти билбейм деп кече айтты. Ал жогорку соттун алдындагы регистратор. Мен нотариустун колун гана көөлөндүрдүм. Документтин тексти менен ишим жок. Чынбы, жалганбы билбейм. Ал каяктан ал копияны алганын билбейм деп жарыялап атат. Ошол көөлөндүргөн нотариус журналисттерден дагы, юристтерден дагы качып жүрөт. Мынакы президент жана тойго чакыргандай кооздолгон тиги ленталары бар кагаз экен. Ошону менен мынакы матрешка 2 гейт болуп, айыр ачылып, жалганчылыгы чыкты. Эми Мегаком жөнүндө бир ооз айтып койбосом болбойт. Вечерний Бишкек газети Фарид рейдерлик менен тартып алды деп мурун айтып жүрөт элек, мына кулага көрүнүп, бүт эле ошолорду колдоп жазып калды. Мындай дейт. Үчөө жөнүндө сөз кетип атат. Как бы то ни было, после договоренности ключевыми чиновниками кыргызской стороны прекращение деятельности Мегаком со стороны Эвентус, в Кыргызстане начались приготовления к продаже национализированного пакета акций 49% компании Альфа Телеком через аукцион. Идея коррумпированных заговорщиков состояла в том, что если такой аукцион состоялся, он легализовал бы оставшиеся 51% акций в руках бакиевского офшора. Деп айтып отурат. Ошол 49 эле сатылып кетсе, 51 автоматтык бакиевтики болуп калат эле дейт. Ушул сөздү КТРден Азаттыктын диктори дагы айтып атат. Ошол жаман адамдар 49%-ын сатып жиберелик деп бакиевтерге 51%-ын бергенге аракет кылды деп. Документтерди карайлык. 2011-жылы 15 апрелде премьер-министр Атамбаев токтом кабыл алып, улутташтырылган объектилер сатылсын деп жогорку кеңешке сунуш киргизип атат. Мына ошол жерде Альфа Телекомдун 49% акциясы сатылсын деп ол жерде турат. Менин колумда ошол күнкү болгон жыйналыштын стенограммасы турат. Бул жыйналыш мен 25 жылдан бери депутатмын. 25 жылда болбогон жол менен болду. Каникул убагында 8 июлда күтүүсүздөн чакырып, согуш болуп кеткенде ушул жерден ушул маселени чечебиз деди. Мына мен айтып атам, эмне болду? Мынча болбойт эле, согуш болуп кетти, эмне болуп кетти деп. Жок, сатышыбыз керек деп Атамбаевдин сунушу ушул жерге келген. Эми ушул документтерди карасак, высокопоставленный, коррумпированный заговорщик ким болуп чыгып атат? Атамбаев болуп чыгып атпайбы? Ушул жерде Атамбаев эмес, Кеникеев деген жигит доклад жасаган ушул боюнча. Ал азыр Атамбаевдин амири менен таласта губернатор. Мына вечерний Бишкек ушул эле статьясында КТРде бир айдан бери айтып жатат. БНК деген заправкалардын тармагы болгон. Арзан сатылып кетип, Кыргызстан $29 000 зыян тартып калды. Ошону Текебаев жасады деп Нышановго байлап экөөбүз айтып отурат. Петроль Групп деген заправкалар сатылсын деп Атамбаев 11-жылы 15 апрелде киргизип отурат. Ал кийинки премьер-министр Бабановдун убагында сатылсын деп аукционго чыгып атат. Аукционду өткөргөн ошол эле Кеникеев. Кеникеев арзан сатып атат. Ал Кеникеевди Атамбаев кара чоңойтуп, талашка губернатор кылып коюп атат.
мына ушундай фактылар турса, бетирмачылык кылып, ушинтип жалган айтып, бүтүндөй мамлекеттик саясатты КТР баары бузуп атат да. Урматтуу депутаттар, мен барыңардан тажрыйбасы чоң депутатмын. Азыр мен убактым бүтүп кетип атат. Менин сөзүмдү угуп койгула. Убакытты чектебей. Мен көп сүйлөбөйм. Ал баарыбыз үчүн, биринчи кезекте өлкө үчүн пайдалуу. Сиздер балким угарман, көрөрмандар дагы ишенбейт. Кантип эле президент өзү баш болуп, провокация кылып, прокуратура, МВД, ГКНБга ушинтип провокация уюштурайлык деп айтсын. Андай болбойт да. Президент ошондой жашайт беле дейт. Бирок биздин тарыхта ошондой болгон да. Президент Бакиевтен Вактыңыз бүттү. Кичине башкасы. Наркотиктерди салып, байкеси менен кеңешип, МВДны, милицияны, аэропорттун жетекчилигин задействовать, Интерполдун жергиликтүү бюролорун задействовать жасаганда, ошол ачылып, акыры Жаныш Бакиев соттолду да. Ошондо ачылып, депутаттардын ал кезде позициясы бар эле. Жаныш Бакиев менен Табалдиев отставкага кетишкен. Бүгүн эми могул ачылганда Абдил Сегизбаев отставкага кетеби? Кеп ушунда болуп атат да. Бакиев менен макулдашып, Жаныш Бакиев Садыркуловду кармап өлтүргөндө погран войсканын генералдары кылмыштын ишин жасырыш үчүн МВД, сот, прокуратура катышкан. Президент Бакиев координация кылган. А биз болбойт, президенттер ага барбайт дейбиз. Павлюкту өлтүргөндө биздин ГКНБнын офицерлери катышып, ошолар барып Казакстанды өлтүрүп, колго түшүп соттолушту. Мына бүгүн президентте көшөгөдөн чыгып, ошол фальшивка кагазды алып алып, эл алдында Текебаев Атамекенге акыркы соккуну берип, пиар компания кылып, ошону көргөзүп атат. Биз туура эмес жолдо кетип отурабыз. Осмон, Иса, Төрөбай, молодой болсоң да аксакал болуп калдың. Биз туура эмес жолдо кетип атабыз. Бирөө дагы Атамбаев туура эмес кылып атасыз, коюңуз деп айта турган адам калбай калды. Жок, ал мыйзамсыз болот деген Мелис Турганбаев менен Качкар Жунушалиевди жумуштан айдады. Азыр бирөө андай болбойт деп айта албайт. Башал десе Бөркал, КТР, ЛТР бар жөнүнө ачык мындай жамандап отурат. Бирөө шеф туура эмес деп айта албай калды. Бул анга чүрөт. Бул жакшылык эмес. Биз айтпай койсок жамандык кылган болобуз. Урматтуу депутаттар, мен өткөндө да айткам, дагы айтам. Өлкөнүн тарыхы сиздердин колдо. Мындай туура эмес жолду оппоненттерди куугунтуктоо, массалык түрдө жамандоо, бул ар кандай саясий режимдин акыркы өмүрүнүн белгиси, бул агониянын белгиси. Мына биз азыр эл аралык юристтерди договор түздүк. Алар ошол компанияга барып, мунун баарын фальшивка экенин далилдеп беребиз дейт. Далилдеп келсе эмне болот? Президент отставкага кетеби? Ошону ойлонуштубу? И сертификаттын копиясын дагы биздин МИДке жеке КНБга эмес, нотариус белгисиз бир жоопкерчилиги чектелген фирмага жазып жөнөтүп атат. Официалдуу документ болуш үчүн биздин өкмөт Белизге кайрылыш керек. Алардын официалдуу өкмөтү МИД аркылуу, башка тиешелүү органдар аркылуу бизге бериш керек эле да. Анан ушундай спектаклдин, комедиянын кандай кереги бар? Эми мен ушунчалык төмөн деңгээлге түшүп, эмне табаарын билбейт. Фрунзе рестораны ушул Текебаевдики деп жамандап жүрдү эле, бүт баары меники эмес экенин билди, эми бүгүн жазып атат. Эми ал документтерин даярдаганга жардам бергенде деп. Ал туура эмес курулган. Парк зонасына дарактарды кесүү жолу менен. Ага уруксатты Атамбаевдин доосу мэр Кулматов берген. Ал ресторан Атамбаевдин убагында курулган. Эгер документтеринде бир ката болсо, так ошолор жооп берет. Урматтуу депутаттар, бизде конституция сынды, элита сынды.
Урматтуу депутаттар, эми өзүңөр уруксат бергиле, эртең күнү дагы башкалар сүйлөшүп анан Текебаевка каалашын жибердиңер деп айта турган силерсиңер да. Давайте чечелик. Регламент боюнча 10 минут болчу. 10 минуттан акча сүйлөдү. Анан эми кичине Кудайды анды мындайда өмүрөк токтогуч. Эгерде ошондой болсо анда мына добуш менен чечкиле, бул баягы саясий чечим болот. Добушка коем анда, зал чечет. Зал чечет. Жок, андай жок, ар бир фракциянын өзүнүн отпойт. Мындай кылабыз. Зал чечет. Чечкиле, маселе жок. Жарым саат бересиңерби? Ал саясий чечим болот. Хорошо, Өмүрөк Токтогуч Бабанов менен Төрөбай Бакыттын сунушу боюнча сүйлөп бүткөнгө чейин сөз берүү жөнүндө сунуш түшөт, добуш коем, добуш бериңиздер. Макул 57, каршы 10, баары 67 каттал 104 сунуш өттү, сүйлөй бериңиз. Каалашыңызча сүйлөйсүм. Урматтуу депутаттар, мен айтып атам, Конституция сынды, элита сынды. Эгер эл сынса, biz кайра турбайбыз. Конституция сынды дегеним, Конституция өлкөнү башкарса болот. Компартия Конституциясы жок эле башкарган. Акаев менен Бакиевдин туугандары Конституциясы жок эле башкарды. Биз мына ошол жолго кетип отурабыз. Ал бүгүн жаап жашырылбастан ачык официалдуу мамлекеттин саясаты болуп калды. Сооронбай Жээнбеков ушул жерден келип, мен президенттин тапшырмасын аткарып атам деди. Өзүмдүн программам бар. Урматтуу депутаттар, силер бекитип бергиле. Ошону аткарам. Эл бизге сенген, биз жооп беребиз дебейт. Ачыктан ачык президенттин тапшырмасын аткарам дейт. Президент Баткенге ошко барабы, жогорку кеңештин парламенттин үстүнөн оптом убада берип ушул жасалат дейт. Бюджетте кирбесе дагы ал айткан жол курулуп атат. Бюджетке кирилбесе дагы ал айткан мектеп курулуп атат. Биз задним числом бул жерден мыйзамдаштырып берип отурабыз. Президент өзүнө берилбеген укуктарды мурун жаап жашырса, азыр ачык пайдаланып, элдин алдында зордук зомбулук менен башкара баштады. Биз ошону токтотойлук деп атабыз. Биз шайлаган өкмөт сиздердин алдыңыздарга келип отчет берип, бул ишти кылайлык деп 1 жылдык программасын ушул жерден бекитип кетсин деп атабыз. Сооронбай Жээнбеков жер-жерлерге барганда улуу урматтуу парламенттин тапшырмасын аткарып атам дегендей болуш керек. Менин кыскача айтар дегеним ушул. Өлкөнү туура жолго буруу, Конституцияны калыбына келтирүү. Бул сиздердин колуңуздарда. Биз үй бүлөлүк башкаруудан кетебиз деп 10-жыл аракет кылып, кайра 10-жылга барып калдык. Ал куралданбаган көз менен ар бир эл көрүп турат. Биз көзүбүз көрбөсө болду деп көрмөксөн болгонубуз менен ал маселе өзүнөн өзү жок болуп кетпейт. Эми менин сиздерге кайрылуум. Эми ушундай чоң фальсификация болуп атса, убагында парламент матрешка гейтте комиссия түзүп иликтеген. Биз дагы жөн отуруп алганыбыз болбойт. Келгиле депутаттык комиссия түзүп иликтейлик. Интерполго кайрылып чын эле жана атасы алган адамдар офшорго компания ачыптырбы, ошол жакка барып текшерип келсин. Биз макулдугубузду берип, ишеним катын берелик. Ким күнөөлүү болсо жазалансын. Анан жөнөкөй задача, логикага. Мен 5-чи президентти көрдүм. 29-чу өкмөттү көрүп турам, ушул залда иштеп атам. Үчөө менен элдешкис душман оппозицияда жүрүп, мыг алсам дагы, квитанциясын алып коюп коем. Эч ким мага тийише албайт. Ошон үчүн коркпойм. Сактык менин ар бир клеткама чейин кирип, инстинкт болуп калган. ГГ досечка болот, билесиңер. Анан эми кантип эле мен Бакиев менен душман аны менен сүйлөшөйүн. Мейли ниетин бузулуп сүйлөштүн дейли. Конституциянын атасы заслуженный юрист. Кантип эле өзүм барып колумду коюп паспортумду берип офшорго өзүм атман. Фирма чайын. Мейли мен тентегирээк болоюн. Юстиция министри менен ген прокурор мен атман эрчип барып тиге барып ошол жерден тиге өзүлөрүнүн фамилиялары менен офшор ачабы. Эгер офшор ача турган болсом мен Өмүрөк Токтогучка бармакмын, кантип ачса болот деп. Мына күлүп атасың, эл да күлүп атат. Урматтуу депутаттар, мен болгону өлкөнүн келечеги үчүн кооптонуу бар экендигин
ал реалдуу негиздүү экендигин сиздерге айтып, тарыхый жоопкерчиликти колуңарга алгыла деп дагы бир жолу суранганы гана бул жерге чыктым. Көңүл бургандыгыңыздарга чоң рахмат.